Менин атым Аскар Арыкен, мен 14 жаштамын. Жана ушул залда Мош шаарында кыз келине күрөшүмүн. Мен бул спортко келгениме 1 жыл болоюн деп калды. Бирок ошентсе да көп ийгиликтер жаратып, дайыма ошо ар бир жеңишим олимпиадага тете. Ошо олимпиада жетиш үчүн бардык колумдан келген күчүмдү, бардык сыноомду ошо аракетимди кылам. Менин кумирим Айсулуу эже. Анткени ошону көрүп, ушул спортко келип, кыялыма жетип атам. Үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Мен экинчиси, 4 кызбыз. Ата-энем менен Ош шаарында турабыз, бирок Чоңлай районунан болобуз. Үй бүлөмдө жана жакындарымдан спортко кызыккан адам жок. Өзүм ошо көрүп, кызыгып, Айсулуу эженин жана тренеримди кумир тутуп келгем. Жакында эле Ашуров лигасы болду, Фергана шаарында, Өзбекстанда. Ал жакта 36 салмакта күрөшүп, 1-чи орунду алып келдим. Финалда өзбек кызы менен чыктым. Буга чейин дагы Казакстанда Алматы шаарында 1-чи орунду алып келгем. Кыргызстан биринчилигинде Юпитнаста 3-чү орун болгом. Бир 10дон ашык мелдешке катыштым 1 жыл ичинде. Ошол 10 мелдештин ичинде де орундарды алып келем. Өзүм менен сыймыктанам. Жана алдыда бардык мелдештерде 1-чи орунду алып, кыргыз элегин желе биретем деген оюм бар. Мен өзүм кичине эле байкайм окшоштугумду. Бирок көптөрү сен ошо копиясың дейт. Ошентип мага да жакканынан кийин Айсулуу эже менен жана менин окшоштуктарымды салыштырып көрөм, кемчиликтеримди байкап көрөм. Анан ошо көп эле Айсулууну же Айперижеге да окшоштушат. Мен үчүн сыймык. Ошо кыргыз кызынын окшоштугу мага аябай мотивация берип турат. Ошо күрөштү таштабайм деген оюм бар. Анткени ушунча жүргөндөн кийин до конца барыш керек. Анан ошого кыялым Азия чемпиону болуш, дүйнө олимпиада чемпиону болуш. Буюрса 2028-жылы өткөн олимпиадада Айсулуу эжем катышат экен. Буюрса алтын алып келет деген тилегим бар. Ошо кыргыз элин ошо жакында Ферганада кыргыз элегин желбиреткем. Аябай жакты, башкача сезим болот экен. Жакын арада мелдештер Ысык көлдө өтөт. Буюрса ошол жакта дагы өзүмдүн салмагымда катышып, чемпион болом деп ойлойм. Ошого карай азыр жакшы даярданып жатабыз. Ысык көлдөн кийин ар кандай международный мелдештер болуп калышы мүмкүн. Ошого дагы даярданып жатабыз. Жакын арада дагы аз эле убакыт калды, кайра эле Кыргызстан биринчилиги болот. Биз ошо Кыргызстан биринчилиги жакын эле бүткөнгө карабай, ошо эртеси күнү кайра кийинки мелдешке даярданып баштаганбыз. Ошо Кыргызстан биринчилигин утсак, буюрса Азияга чыгабыз. Азиядан утсак мирге опыт алып балдар менен машыгып келгени. Анан кийин бир бала менен иштесем, ал мени бала деп иштей берипти да, анан көп балдар катышат да. Анан агай болсом алып келип чакырды эле, чакырды анан келсем, берки бала карап туруп атпайбы? Бул кыз балабы дейт да. Анан кийин кайра барсам, качып кетти да, мен кыз менен иштебейм деп. Анан иштей берем, зато балага окшоп турат го деп агай айтса дагы иштебейм, мен кыз бала экен деп иштебей койгон. Бул жакта дагы залда бала менен иштесем качат. Көбү ошо биринчи келгенде эле эжекем дагы кызсыңбы же баласыңбы деп ишенбей койгон. Кыздар дагы бул баланын өзү го точно бизге эле келдиби деп. Анан көчөдө дагы ошо кичине кезимден бери кыска чач менен жүргөндүктөн мен көнгөн эмесмин. Баардыгы айтышат өстү деп. Анан көчөдө дагы кичине кезимде жүргөндө уулуң жакшынакай экен, ол бул десе, жок бул кызым десе, баардыгы таң калышат. Уул ээрчитип келдиби дешет, бирок менин артымдан 2 кыз бар. Тилекке каршы уул жок. Өзүм уул баланы жакшы көрөм. Окууга юбка менен кээ бирде барып калам, бирок жакпайт. Анткени мындай жарашыктуу эмес, мындай кыска чачка. Көйнөк негизи көп деле кийбейм. Кичине кезимде баягыдай конкурс болуп калса, зордуктап кийгизип койгон эжекелер. Бантиктен мынтип кабып коюп, чоң бантикте. Анан ошо мени көйнөк кийип келген видеом ошо хит болуп кетти. Анда ошо эжекемдин аккаунту блок болуп кетип, настроениясы түшүп, актив жок эле анан. Биз дагы мындай ал жерде сонун көзмендер бар эле. Анан
эжеке көйнөк алып келдим, видео тарттым, Instagramга чыгарабыз дедим. Макул деп ошо көйнөк кийип келдим мисалга. Көчөдө дагы аяга карашкан. Кийип келип видео тартты. Уже эртеси күнү эле 2 миллиондой болду. Баардык комментарийде спор кылышты, ошо кызбы же балабы. Турган эле башкача го эркектей, баланы кыз кылып кийинтип, зачем хейт үчүн кылтасыңарбы, хайп үчүнбү дешти. Ар кандай сөздөр болду, бирок ошолорду көрүп алып, комментарийлерди көптөр ойлошот. Мен депрессияга түштү, же кандай машыктат, ойлору кандай дейт. Бирок мен наоборот ошол комментарийлерди окуп алып күлөм. Ошондой ойлошот экен, коомчулук дейм. Ал комментарий мага катыштуу эмес, наоборот ошо кантип ойлогонун билгим келген. Көнүп калдым, чынын айтсам көнүп калдым. Өзүмдү кыздын образына элестете албайм. Мен деле туура кабыл алам, анткени ошо мен деле балага окшошту көрүп калдым кечээ ферганада. Биздин бир кызга чыкты, бул чындой эле кызбы же балабы деп ойлоп калдым. Коомчулук деле мени ошентип ойлойт экен, көйнөк кийсем деле, кызга окшоп боенсом деле ошентип ойлошот экен. Кичине кезинен бери ошондой сөздөн көнүп калып, азыр вообще катык тийбейт. Наоборот, ошо бала деп ойлосо деле, ооба балам деп эле кетип кала берем. Кызым дегенге уже мындай кандай десем, айткым деле келбейт. Айтсам деле кандай образ болот, кандай эмоцияда болот экенин түшүнөм да, ооба балам деп эле кетип калам. Кыздар менен мектепте аз эле кыз менен достошом, мындай көңүлүмө жаккан кыз менен. Анан класста балдар менен ойнойм, жашынып алып шилгем ойнойм. Балдар менен баары бир мындай, балдар менен ойногон көп чыгат, а кыздар мындай назик болуп, күлүп, кичине катык тийип койсом, тутуп койсом, таарынып кетип калат. А кыздар менен, балдар менен мындай катуу мамиледе болуп, наоборот ошо балдар менен жагат да, кичине кезинде дагы балдар менен ойногон үчүнбү. Спортко албетте келиңиздер. Спорттун зыяны жок. Тескерисинче спорт менен жашооңуздар узарат. Ар дайым ден соолуктуу болосуздар. Спортто кыйынчылык болуп турат, бирок ошого карабастан өзүңүздөрдү сынап ошол кыйынчылыкка келиңиздер. Мен аркамдан дагы кыздар келген Инстаграмдан көрүп. Мен дагы аябай сыймыктангам. Дагы сиздерди спортко чакырам. Биз менен келип, бир командада машыгып, ар дайым ийгиликтерге жетип жүрүңүздөр.